Demek vektorlar бұл күч болушу мүмкүн, бұл ылдамдык болушу мүмкүн, бұл басып өткөн жол болушу мүмкүн. Кандай туташтырабыз? Эгерде мындай жөнөкөйлөштүрсөк, А вектор, Б вектор, же болбосо муну тескерисинче кылсак болот. Биринчи Бга Аны туташтырсак, кандай болот? Биринчи муну Бны результант вектор болду, жыйынтыктоочу вектор. Эгерде биринчи Б койсок мына, мындай Б, анан кийин Бга Аны алып келсек, кайра эле жыйынтыктоочу окшош болот. Демек, векторларды биз кандай туташтырабыз? Мына бул вектор А деп коелук. Бул жери кайталайлы кайра. Head башы, бул жер tail куйругу. Ошондо бир векторду экинчи векторго туташтырыш үчүн биз head to tail башын куйругуна туташтыр дейт. А вектору Ага Бны туташтырсак, Б векторунун куйругун А векторунун башына алып келебиз. Дагы нары жакта да С вектору болсо, С векторунун куйругун Б векторунун башына алып келебиз. Нары жакта Д деген вектор болсо, балким Д векторунун куйругун С векторунун башына алып келебиз. Эми жыйынтыктоочу вектор биринчи вектордун куйругунан акыркы туташкан вектордун башына алып келебиз. Бул эмне болду? Жыйынтыктоочу вектор. Демек, биз азыр векторларды кандай кошобуз? Ошону бүттүк. Эми кийинки тема. Ушул вектордун узундугун кантип табабыз? Дегеним 10 метр бастык, мисалы, оңго. Жок, 100 метр. Андан ары дагы 50 метр бастык. Ошондо жыйынтыкта канча метр баскан болобуз? 150 метр баскан болобуз. Буну вектор А деп койсок, буну вектор Б деп койсок, бул болсо жыйынтыктоочу вектор. Ар вектору А вектор менен Б вектор негизинде келип чыкты. Эми узундук Ар векторунун узундугун табыш үчүн 100 метрга кошобуз 50 метрди. Ошондо 150 метр баскан болду. Бирок бул түз сызыктуу экөө тең эмне болду? Түз сызыкта кыймылдады. А эгерде оңду карай 100 метр, өйдөнү карай 50 метр баскан болсо, жыйынтыктоочу вектор 150 метрбы? Жок, 150 метр эмес. Бул жер 100 метрдан көбүрөөк бир аз, мындай көз менен караса, көз менен өлчөсөк. Бирок 150 метрга жетпейт. Мындай учурларда жыйынтыктоочу вектордун узундугун кантип табабыз? Бул жерден кайра эле атап коелук. А, Б. Айырмасы жок, мейли. С, Б десек деле болот. Б, С кандай кааласак ошондой ат менен атасак болот. Бул жер ар дайым Ар болот. Ар деген эмне? Жыйынтыктоочу дегенди түшүндүрөт. Результант А, Б вектор негизинде келип чыгат. Бул жөн эле оформление. Бул экөөнү Ар вектордун узундугун табыш үчүн 100дү 150гө кошпойбуз. Бул буга барабар эмес. Себеп дегенде бул жерде бир сызыктуу кыймыл болгон жок. Ошол себептен муну буга эч кандай кошо албайбыз. Бул жерден ардын узундугун табыш үчүн биз Пифагордун теоремасын колдонобуз. Пифагордун теоремасы кандай? Бир үч буруштук болсо, правильный треугольник, англисчеси right triangle. Бул жердин узундугун А болсо А дейлик, Б дейлик.
r болсо, r квадрат a квадрат плюс b квадрат болот. Биринчи ирет биз a вектор жылды, кийин b вектор жылды. Биз эмне деп жазабыз? A менен b векторунун негизинде r вектору келип чыкты дейбиз. Экинчи, Пифагордун теоремасын колдонуп, r'дын узундугун табабыз. Буну өзүңөр да жазап көрсөңөр болот. Линейка менен өлчөгүлө. Бул жерде 4 сантиметр алгыла. Бул жакта 3 сантиметр алгыла. Сантиметр. Бул жерде гипотенуза деп коет, хайпотенуз, эң узун жагы, 3 буруштуктун эң узун жагы. R дейлик. Эми бул R квадрат. 3-түн квадраты 4-түн квадратына барабар болуш керек. Эгерде бул жер 90 градус болсо. R квадрат 9 плюс 16 болот. Бул 25. R квадрат 25. Демек, R барабар 5. Эмне себеп менен? Себеп дегенде, бир сандын квадраты 25-ке барабар болсо, ал сан эмне? 5 болуш керек. R квадрат деген эмне? R квадрат деген R көбөйтүү R деген сөз. Бул 25-ке барабар болуп атат. Кайсы санды өзүн өзүнө көбөйтсө 25-ке барабар? Ал сан 5.